Биз Жалал Абад облусундагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 10 түзөтүү мекемесиндебиз. Бул жер жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 8 түзөтүү мекемеси. Өлкөдөгү эң жабык түзөтүү мекемелеринин бириндебиз. Тагыраак айтканда номер 19 түзөтүү мекемеси. Биз бүгүн 14 мекеменин бир күндүк жашоосу менен таанышып чыктык. Алдыда аялдар абагынын азыркы абалын айтабыз. Биз бул жолу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 27 мекемесиндебиз. 31 мекемедеги ооруканадагы очо өзгөчө жашоону көрөбүз. ЛТР телеканалы азыркы түрмөлөрдү көрсөтүүнү улантат. Биз бир жыл бою Кыргызстандагы абактардагы азыркы абалды, андагы өзгөрүүлөрдү, кылмыштуулук идеологиясынын тамыры кыркылганын жеринен көрсөтүп бердик. Бул өзгөрүүлөрдү эч кандай жаап жашырбастан ачык айкын соттолгондордун үнү менен чагылдырганга аракет жасоодобуз. Чындыгында азыркы түрмөлөр башкача. Мурдагыдай положение, смотрящий дегендердин түп тамырынан жок экендигин өзүбүз да ичинен көрүп, сиздерге да көрсөтүп жатабыз. Азыр дагы биз өлкөдөгү дагы бир түрмөнү көрсөтүп берели. Буга чейин биз көргөзгөн дээрлик көпчүлүк түрмөлөрдүн имараты жаңыланып, андагы шарттар жакшырган болчу. Ал эми бул мекеменин имараты жаңыланган эмес. Ооба, кылым мурун курулган бул имаратта бүгүнкү күндө 500гө жакын соттолгон жазасын өтөп жатат. Алардын басымдуусу жумушка жараксыз, мүмкүнчүлүгү чектелген жана кары картаңдар. Бирок ошентсе да бул жакта да өндүрүштө иш кайнап, иш кызуу жүрүүдө. Белгилей кетсек, бул мекеме ЛТР телеканалынын түрмөлөр боюнча репортаждар сериясынын акыркы чыгарылышы болот. Дал ушул себептен кесиптешим Автандил экөөбүз бүгүн бул мекемедеги өзгөчө очо жашоону чагылдырабыз. Бизден алыстабаңыз. Биринчи мекеме өлкөдөгү абактардын эң эскиси. Бул жай 1927 жылы курулуп, пайдаланууга берилген. Бир канча аймактан турган абак бир кылымдан бери миң тагдырга күбө. Түрмө турмушун өндүрүш аймагынан баштап тааныштырабыз. Бизди абактын башчысы тосуп алып, алгач кыш заводко алып келди. Гектарлаган чоң аянтты ээлеген ишкананын ичинде да, сыртында да соттолгондор тер төгүп иштеп жатышат. Кышкы мезгили келип калганына байланыштуу токтоп калчу эле жылда. Быйылкы жылы токтотпой кургатып кыштарды. Клёнкага жаап, андан сырткары бул жак ангарга дагы жыйганбыз 1 миллион кургатылган кирпич быйылкы пландалып атабыз быйылкы жылга. Келерки жылы заводдон күнүнө 300 000 даанага чейин кыш чыгарыла баштайт. Негизги курулуш материалынын көп санда чыгышына эң ириде соттолгондор кызыктар. Анткени алар азыр эмгекке чындап көнгөн. Канча иштесең, ошончо көп акча аласың. Алганы 10 000ден алышат. Эң аз дегени 8 000, 9 000ден алышат. Мурункудай апшак деген жок. Азыр мынакей бири-бирин үй бүлөсүн багышып атат, карашып атат. Ушул жерде мынакей азыр процесс жүрүп атат, кирпичтерди печканын ичинен чыгарышып атат азыр. Буларды ташыйт тиягына. Терде өмөбүз бар. Онунда тизилген поддондорубуз бар. Ошо поддондорго жыйын алып, ошо жерде тургузулушат. Мына аймактардагы büyük жерлерде ушу биздин жумуштар. 25 жылдык өмүрүн абакта өткөргөн каарманыбыз жүзүн ачык көрсөтүүнү өзү суранып, менин окуям баарына сабак болсун дейт. Жашоомдо разбой кылдым. Машина менен согулуп, анда аварияда, анда да камалып кеттим. Азыр мына износ менен анда да мына өз жазамды өтүп атам. Ушу биринчи мекемеде.
Жалпы отурганыңызга канча жыл болду? 25 жыл болду. 25 жыл ичинде түрмө системасын ийне жүйүнө чейин билип Бүттүгүн билем. Общак менен да жашадым. Бардыгын көрдүм ал жашоону да. Общак мынакей эми сынды жок. 100% суверенно айта алам да. Потому что эч ким кызматкерлер менен чогуу иштешип келатабыз. Алла разы болсун, ушу ички кызматкерлер ушундай тартипке орнотуп бергенине. А мурун деген эн атасын кыйнайт, акча алдыртат, телефон менен свободно жүрчү, азыр бирөө да жок. Мен суверенно айта алам бул жөнүндөчү. А мурун деген алдамчылыктар көп болчу, бирөөнү уруп коюп, бирөөнү сабап коюп, ламайт этип, башка нерселер көп болуп келген бул. Өзү айткандай, башында түрмөнү өзү эңсеп келген, эми болсо түрмөдө өздөрү кызарта бышырып, кыналта тизген кыштай бекем тартип орноду. Мындагы эреже бизге туура жолго тарбиялоочу медресе сыяктуу эле болуп калды дейт. Эрте менен эрте турасың, жумушуңду так аткарасың, үй бүлөңдү ойлойсуң, ар бир нерсени кылган ишиңди, мындай. Уже эркекче жашаганды үйрөнөсүң да. Түрмө ошону үйрөтөт да. Түрмө деп айтышты деле бул болбойт, негизичи. Медресе десем жарашат да. Азыр мына медресеге айланды. Абак жашоосу буга чейин чындап эле эл арасында кенен тараган шыбыр кептердей эле болгон. Түрмө, администрация, общак анан башка соттолгондор болуп бөлүнүп калган. Ал кезде үчөөнүн ролу кадимкидей алмашып, түрмө жетекчилиги общак турсун, башка соттолгондордун жашоосуна да кийлигише алган эмес. Мурункудан караганда азыр ошо администрациянын режими менен жашаган дальнее время жакшы эле болуп атат. Бардык нерсе убагы менен, жумушубуз убагында, жеп ичкенибиз да убагында. Мурун жашоо кыйын болчу. Общак деген нерселер бар болчу, акча чогулчубуз, ал жагына, бул жагына телефонго пайдам көтөрчүбүз. Азыр Кудайга шүгүр жашоо жакшы, зарплата алып атабыз, баары жумуш менен камсыз болуп атат. Убагында иштеп атабыз, тамак ашыбыз убагында болуп атат. Бул абактын ичиндеги күнөөскана. Азыркы тапта мында жашылча жемиштердин көптөгөн түрү эгилип баштаган. Бул күнөөскана ушул жылы эле ачылган. Алсак ушул азыркы тапта жерде ушул бадыраң эгилип турат. Мунун жемишин соттолгондор болсо январь айында ала башташат. Ал эми бул тарабында болсо помидордун көчөттөрү даярдалууда. Ал эми мунун жемиши февраль айында бере баштайт. Мен өз ыктыярым менен бул теплицада иштеп атам. Бул теплицада 7-8 мөмө жемишин түрүн өстүрөбүз. Аз данный моментте бадыраң, помидор, петрушка, укроп, көк пияз, райхан ушуларды өндүрүп атабыз. Жусай бар. Бул жерде жатсаң жата бересиң, мындай өзүңдү алактышың керек. Убакыт өткөрүш керек. Көбүрөөк бош жүргөндө адамдын жүрөгүнө ар кандай идеялар, ар кандай арам ойлор келе берет адам башыгачы. Могул жерге кичине дарбызды да эгип көргөнбүз. Мындай деле испытание мына азыр экөө чыккан. Бияктарчылык. Эми көрөбүз, бир чыгарып мындай салып көрсүнчү кандай болот. Эгер боло турган болсо, дарбызды эгип көбөйтөбүз. Жаңы эле сырдалып жүрүүгө даяр турган бул автоунаа түрмөдө оңдолду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын унаалары бузулса, ушул жерден калыбына келтирсе болот. Анткени бул жакта жазасын өтөп жаткандардын арасында унаанын моторун оңдоодон тартып, майлап сырдоону билген кесипкөйлөр бар. 9 киши иштейбиз азыр. Дагы көбөйтөбүз, иштеген балдарга үйрөтүп жатабыз буюрса. Буга чейин спринтер 4-5 машина жасадык. Азыр дагы улантабыз буюрса. Буга чейин ошо көчөдө иштеп жүрчүмүн. Бияктан дагы кичине дагы үйрөнүп, дагы улантып. Буюрса келечекте ой жакшы. Буга чейин негизи көчөдө ушундай машина оңдоп иштечүмүн. Биякка келгенде бош жатпаш керек экен. Ар кандай жаман ойлор келет экен. Азыр иштеп турсак, буюрса жакшы ой менен, жакшы ниет менен буюрса дагы иштейбиз буюрса. Аракет кылабыз, жакшы жүрүп, жакшы иштегенге.
Эски дубалдар, караңгы жатакана, бул жака кадам таштаар замат денени муздак басат. Күн нуру дээрлик кирбеген жайда эркиндигинен ажыраган адамдардын күнүмдүк жашоосу өтүүдө. Бир караганда кадимки жатаканадай көрүнгөнү менен бул дубалдардын арасында миңдеген адамдардын талкаланган тагдыры, өкүнүчү жана үмүтүнүн элеси бар. Талкаланган миң тагдырдын бири ушул адамдыкы. Ал 13 жылдан бери темир тор артында күн кечирүүдө, бир кезде кылмыштуу идеологияны туу тутуп, жазылбаган мыйзамдар менен жашап келген. Бирок ал азыр өзгөргөнүн айтат. Эми тер төгүп, эмгек кылып, жазасын өтөп жатат. Азыр мындай да, бүт бары ал-малда көпчүлүгү эле жатчу да. Сиз да жатчыңыз. Эми мындай айтканда бүт бары эле да, көпчүлүгү эле да, эми иштей турганда иштейт эле. Азыр тегиз иштеп атабыз. Чыкканда эле кайра эле мындай карап көрсөң, түшүп эт алып келгенде карасаң, баягылар эле да. Кайра эле келе берет. Азыр мына жакшы кылды иштеп атышат бүт бары. Бул жерден эмгекке мындай көнүп туруп чыгып туруп дальше иштеп түшпөй, семьясын, бала чакасын бакканга бизге шарт түзүп атат да. Ал-малда ошо акча чогултмайлар болуп турчу. Майрамдарга да көп чогулчу, кээ биринин семьясында жок болгондо бири-бирине катуу тийген убактар болуп калчу. Ошонун ортосунан ызычуулар да чыгып урушканга чейин барып кетишчү. Алардын баарын билебиз да. Азыр мына жашоо азыр оң жагына өзгөрдү десек болот. Ал-малга караганда азыр бүт бары андай положениес, общковый, мужик деген жок азыр. Бүт баарыбыз эле бирдейбиз, тегизбиз. Административга айткан жумуштар менен мыйзамга, эң главный ошо мыйзамга баш ийип жашап атабыз азыр. Эң өкүнүчтүүсү эле бул жерден убакыттан уткурганың болот да. 13 жыл мындай эле кетип калды, 13 жыл эсли көчөдө жүргөндө мындай айтканда 10дон кирпич алып келсең деле 13 жылдын ичинде бир үй тургузуп коет элең да, бала чакаңачы. 13 жыл мындай эле аттап өтүп кеткендей эле болуп, азыр чыгасың, кайра үйүң жок, баягы эле акыбалга түшүп каласың да. Мурунку акыбалыңачы, үйүң жок, баягы эле сыртка чыккандан ошо мурунку кебетеңе түшүп каласың да. Эсли көчөдө 13 жыл мурун ошо боюнча кеткенде жакшынакай иштеп, азыр үйүм жайым бүт бары болмок. Туура жүргөндөчү, кылмыш кылбай. Ошол жагы өкүнүчтүү болуп атат. Үйлөнгөнсүзбү? Ооба. Эми мен өзү ушу мурун телефон болчу го бизде. Ошол маалда по телефону чакырып, нике кыйдырып үйлөнгөм. Жаңы жерден. Биринчи сурогумдачы. Ошо келинчеги менен 3 балам бар азыр. Алды 11 класс, арты 2 класс, 3. Бишкегим борборум сен, бүтүндөй борборум сен, бактылуу сезимим түшкө кирсе, бар болгон бишкегим сен, бишкегим борборум сен, бүтүндөй борборум сен, бактылуу сезимим түшкө кирсе, бар болгон бишкегим сен. Соттолгондор аскерлердей катарга тизилип, патриоттук ырларды ырдап, түшкү тамактанууга жөнөштү. Азыр түрмөгө сырттан даяр тамак кирбейт. Бул жактагылар мамлекет берген тамакты гана ичишет. Аңгыча азан чакырылып, соттолгондор мечитке чогулушту. Биз жума намаз учуруна туш болдук. Намазын окуп,
алакан жайып тилек кылып жаткандардын көзүндө өкүнүч, ыза жана келечекке үмүт бардай. Кайсы бир мезгилде бул мекемеде мамлекеттин мыйзам эмес, каралардын кылмыштуу идеологиянын доору өкүм сүрүп, бул жердеги соттолгондор өздөрүн өзү билип, каалагандай жазылбаган мыйзамдар менен жашап келишкен. Ага бир мисал катары мына ушу менин артымда турган жайды айтсак болот. Буга чейинки түрмөнүн кыйындары, түрмөнү башкарып турган соттолгондор түрмөдөн сырткары ушундай өздөрү үчүн үй куруп алышкан. Башкача айтканда, коомдон обочолонгон жаза өтөөчү мекемеде соттолгондор өздөрүн билип, өздөрүнө ыңгайлуу жай куруп алганы кызык көрүнүш. Азыр болсо мамлекеттик тартип баары үчүн орноп, соттолгондор үчүн бир мыйзам гана иштейт. Ал эми менин артымда турган ушундай мыйзамсыз үйлөрдүн баардыгы алынып салынды. Мына бул жерде убагында общактагылар жашаган. Башка соттолгондор үшүп тоңуп кысылып турганда, алар өздөрүнө түрмөнүн ичинде ыңгайлуу жашоо түзүп алышкан. Кылмыштуу дүйнө адилеттүү делгени менен иш жүзүндө андай болгон эмес. Азыр болсо бул жерде аксакалдар, ден соолугу начарлар жашайт. Илгери ушул жакта положенец кылмыштуу дүйнөнү чоңдоро турушкан смотращийлер, бүт мекеменин ичиндеги соттолгондордун жашоо турмушу бүт ушул жерлерден чечилген. Туура эмес воровской идеяга, туура эмес көз карашта болгондорду ушул жактарга киргизип алып, түнү менен сүйлөшүп, ур токмок калган случайлар ушул жакта болгон. Азыркы күндө бул жерге мекемеде соттолгондордун жашы улгайгандар, оорулуу соттолгондор жашап атат. Условия жакшы, отопление коюлган, пол менен кроваттардагы жаңы үлгүдөгү кроваттар коюлуп, азыр ушундай жашашып жатышат. Бул жака өздөрүнүн ворлордун сүрөттөрүнү, бродягалардын сүрөттөрүн илип алып жашашкан болчу. Азыркы күндө аксакалдар, анан оорулуу кишилерди, жашы улгайган аксакалдар жашап атат. Ошол тартиптердин бардыгын жоюуга азыркы жетекчиликтин салымы аябай чоң. Түрмөдө карта ойнолуп, баңгизат ээн эркин жүгүртүлүп турган. Бул адам дал ошол башаламан мезгилдин курмандыгы. Түрмөгө түшүп, баңгизатка илешип, тагдырын талкалаган. Наркотик аны акырындап ичинен жеп, адамдык жүзүндө, ден соолугунда тартып алыптыр. Ошо баңгизатты сиз ушул түрмөдөн колдоно баштадыңызбы? Түрмөдөн колдоно баштадым. Ал кезде кенен болчу, кенен болуп бүт жерде сатылчу. Кадимкидей эле ичинде? Кадимкидей эле ичинде эле сатылчу, кадимкидей эле. Ошол жерден ачык болгон үчүн, кенен болгон үчүн колдонуп баштагам. Сыртта жок, сыртта мисалы үчүн барып бир жерден мындай камокко барып эле сатып алгандай сатып алып, биякта ошондой эле болчу да. Камокко барып бир нан сатып алгандай же бир пиво сатып алгандай эле сатып алчубуз. Кимдерден сатып алчусуздар ошондо? Өз ара эле ошо ичинде сатылчу, ошо биякта отургандардын арасында эле. Мекемеде тартип орноп, кармоо шарттары жакшырып, соттолгон адам дарыланып жатат. Анын тагдыры түрмөдөгү эски системанын кесепетинен анык далилдесек болот. Немесин түшүндүрүп, сөз менен түшүндүрө албайм, немесинчи. Сөз менен түшүнүксүз да, кандай десем, рахатын бир башкача да, сөз менен жеткире албайсыз. Мына бири берилгенден кийин мындан чыгыш өтө кыйын. Мына чыгып уже ден соолуктан эмете, уже аягында уже бутун, эки бутун чирип, мына кесет дегенде уже токтолуп, азыр сөөгөрүнүп араңа баса албай жүрөм да. Бир көзүм көрбөй калды, ден соолук. Мындайынан бир туугандардан чыгасың, элден чыгып калат экенсиң. Бүт баарынан чыгып, достордон, эч ким жалгыз эле калып калат экенсиң да наркотик. Башка эч жакшылыгы жок болгону бир эле өзүңдү башында ошо рахаттын айынан келет экенсиң, андан кийин элден чыгат экенсиң, ден соолугуң калбайт экен, дүйнө жүзүндө жалгыз эле калып калат экенсиң. Башка эч пайдасы жок. Түрмөдө убакыт жай өтөт, эркиндик жок, ойлоруң менен жалгыз каласың. Күндөр бири-бирине окшош, ал эми сааттар болсо узун. Бирок бул соттолгондор убакытты бекер өткөрбөйт. Жыгашты, темирди сүйлөтүп, шахмат, нарда, отургуч сыяктуу эмеректерди жасашат. Ар бир кесилген тактай, ширетилген темир,
кайра ойлонууга, үмүттү жандырууга жол ачат. Эми бизге азырынча убакыт өткөзүш үчүн, жакшы убакыт өткөзүш үчүн анан мен өзүмдүн жеке эмем сыртка чыксам да ушу мебельный цех ачып, мындан кийин жакшы жолдорго түшүп, монтип үйдөн эле ушундай бир эмеге мебельный цех ачам деген ойдо үйрөнүп дегендей. Эми ал убактарда 8 клиника деген эмелер түшчү. Азыркы убактарда андайлар түшпөйт, могу ошон Аккуу, Узор, Кыргыздын узорлору дегендей ушундай эмелер, патриоттук эмелер түшөт. Мисалы Кыргыздын гербтерин жасап калдык, желектерин жасап калдык. Азыр андай 8 клиника деген нерселер жок. Чисто булар деген өзүбүздүн керектүү эмебизге мурун деген ушул общагга жасачубуз. Азыр жакшы, негизи азыркы жашоо жакшы. 3 мал тамагыбыз бар, курсагыбыз ток, кийим, бүтүн. Үйдөгүлөрдү бир аз кыйнабай калдык. Кечке эле акча, тыйын деген нерселер токтоду. Мурун 2 күнү бирин эле чалып эле акча сурай берчүбүз үйдөн. Биз башында айткандай, биринчи мекеме имараты эски, кылымдык тарыхы бар абак. Бул жакта азыр мурдагыдай түшүнүк менен жашоо, бирөө кыйын, башкасы алсыз деген заман жок. Баары бирдей, баары темирдей тартипке көнгөн. Мыйзам үстөмдүгүнүн орнуусу бул жактагы жашоонун өзгөрүшү менен катар кийинки жылы мекеменин имараты дагы жаңыланат. Биринчи мекеме эң эски мекемелердин бирөөсү. 1927 жылы түптөлгөн. Ошол күндөн бери оңдолуу иштери жүргүзүлбөй, азыркы жетекчиликтин тапшырмасынын негизинде соттолгондорду жумушка тартуу боюнча, соттолгондорду жашоо шартын жакшыртуу боюнча азыркы күндө кызуу жумуш жүрүп жатат. Кызуу жумуш жүргөн 2026 жылга Кудайым буйрса бүт жаңылаганга, соттолгондорго жана кызматкерлерге жакшы шарт түзүүгө аракет план иштери бар кийинки жылга. Жаза өтөөчү мекемелерди жыл бою чагылдырган негизги себебибиз түрмө турмушун пропагандалоо эмес, тескерисинче бул жакка эч ким түшпөсүн дегенге себепчи болуу. Буга чейинки чыгарылыштарыбызда жазылган пикирлердин басымдуусу мында жыландын баласы да бул жакка түшпөсүн деген пикир болчу. Чындыгында бул эң оор сөз. Анткени түрмөдө сен жасаган кылмышыңдын жазасын гана өтөбөстөн эң баалуу делген убактыңды, эркиндигиңди, ден соолугуңду, анан башкысы өмүрүңдү төрттү балда өткөрөсүң. Бирок бүгүнкү түрмө жазалоочу гана мекеме эмес, бүгүнкү түрмө кайра тарбиялоочу, кайра коомго кошуучу чоң мектеп. Бул жакта жазасын өтөп жаткандар эртерээк мөөнөтүн өтөп бүтүп, жакындарына кайтсын деген тилекте бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Белгилей кетели, жыл бою ЛТР телеканалы азыркы абактардын абалын көрсөттүк. Бул чыгарылыш биздин көрсөтүүбүздүн эң акыркы чыгарылышы.